Benim adım Manas Samatov, ben fermermim. Koronavirus uçurunda biz tınbay işlep жүрдүk. İcattanı şartların mümkün boluşunça karmandık. Bizde mümkün boluşunça tala operatsiyaları maşinaların jardamı менен аткарылганы дурус экен. Көп киши катышпайт. Эмгек өндүрүмдүүлүгү өтө жогору. Быйыл жазында bundan сырткары биз көп жерлерге көчөт тиктик. Ысык көлдө, балыкчыда, Карабойдо, Папанда көчөт тигүү маданиятында жайылтып жатабыз. Көчөт тигүү техникасы, кант жерди даярдаш керек. Мындай багытта дагы көп иштерди алып барып атабыз. Бул Вакула деген арпанын сорту 70 центнерге чейин түшүм берет. Мына азыр мындай болуп өстү. Буюрса буну биз июлдун 10-дарында жаап баштайбыз. Мына коронавирустун артынан бизге коронакризис келди. Кырдаал оор, айыл чарбасында жүктөлгөн милдет өзгөчө болуп турат азыр. Ошондуктан биз бир күндө тынбай талаалап жүрөбүз. Мигранттардын кайтып келе жаткандыгын эскертип турган болсок, белгилүү даражада аларга кандайдыр бир түрдө ушу айыл чарба тармагында, айыл жерлеринде өзлөрүнө жумуш таап кеткидей, өзлөрүнүн жолун таап кеткидей бир жол ачып бериш керек. Биз азыр бул кризис учурунда баарыбыз тең бир багытта иштешибиз керек. Биз ар бир квадрат метр жерибизди үнөмдүү, натыйжалуу пайдалана билсек, бул кризистен чыгуунун бир эле жолу жөнөкөй эле формуласы иштеш керек. Текшерүүчү башкаруучулардын санын кыскартып, иштеген кишилердин санын көбөйтүрүш керек.